Бүтін Қырғызстан Мадумаров, урматтуу төрага, урматтуу кесиптештер. Парламент элдин өкүлү катарында, мыйзам чыгаруу жыйыны катарында эмне иш менен алек болуп атат, кандай көз караштар болуп атат, калкка түздөн түз жетип турганы максатка ылайык болот. Парламенттик радио деген бар бизде. Дээрлик республикада 74%га жакын калктын баары ошол маалыматты парламенттик радиодон түз алып аткан экен. Мына кыскартабыз деген маселе менен ал жерде болгон 3 эле киши иштейт экен. Ошол парламенттик радиону дагы жабабыз деген маселе болуп атыптыр. Парламенттин ишин чагылдырып аткан телекомпаниялар бар эле, алардын баары жабылды. Телевидение жөнүндө дагы кыскартуу жөнүндө маселе кетип атат. Эгерде биздин иштеп аткан ишибизди калкка жеткире турган бардык массалык маалымат каражаттарын жаба берген болсо, анда биз Алмаз мырза жөн эле жабылып алып иштей бербейлиби? Биздин үнүбүздү чыгарбасаңар, көздү көрсөтпөй турган кылсаңар, анда Алмаз Акмжанович кандай дейсиз? Мен ушуга түк түшүнбөй атам да. Эмне максатты көздөп атабыз дагы, кандай багытта баратабыз? Эгерде Талант Турдумаматович, мына ошого тийиштүү бөлүмгө бересизби, тийиштүү орун басарыңызга бересизби, протоколдук тапшырма берип, парламенттик радионун тагдыры жөнүндө, парламент телекомпаниялар аркылуу, массалык маалымат каражаттары аркылуу өзүнүн иш чараларын кандай кылып чагылдырат, ушул боюнча бир менимче жогорку кеңешке маалымат берип койсо максатка ылайык болот эле. Бул жакшы эмес. Эгерде радиону дагы жаап салабыз деген болсо, анда өтө туура эмес багыт болуп калат. Ушуну кандай жол менен чечесиздер, кеңешиңиздерди айтсаңыздар. Рахмат. Рахмат. Урматтуу Адахан Кимсанбаевич, бул маалымат чындыкка дал келбейт, анткени бул өзүбүзгө караштуу массалык маалымат каражаттар, бул бизге керек нерсе. Парламенттин радиосу дагы, телевидениясы дагы өз жумуш боюнча иш алып барат. Биздин жумуштарды толугу менен чагылдырат. Ал эми анча-мынча жанакы штаттык бирдиктер кыскарганына байланыштуу кандайдыр бир өзгөрүүлөр болду. Бирок кыскартуу жөнүндө же жабуу жөнүндө ал жерде маселе жок.